Сооротуучу Кудай. 28 апрель. Жашооңдогу кылып алып жаткан күнөөлөрдөн качып кутула албайм деген ойго моюн сунуп калдыңбы? Күнөөнү жеңип жашоо мен үчүн эмес экен деген оюң дагы деле барбы? Анда сен жазуудагы бир аятты көңүл буруп окуй элек экенсиң. Бирге окуйлу. Ошондо чындыкты билип каласыңар. Жана чындык силерди эркин кылат. Ал эмне чындык? Ал Кудайдын сөзү. Кудайдын сөзүнө көбүрөөк убакыт бөл. Күнүгө кунт коюу менен жазууну окуп, анын үстүнөн ойлонуп, керек болсо жаттап да алсаң, сага жакшы курал болуп берет.